Кыргызстандын көп рекламасынын үйүнү болуп эсептелем. Бул интернат мектеп болуп кетеби? Үйрөттүк эле, тарбиялагыла деп. Тарбиялагыла деген сөздү алар тескери түшүнүп алып, анан сабап, кордук көрсөтүп. Жубайың менен мектептен бери тааныш экенсиңер? Сүйүүгө ишенбейм. Сүйүү кеч болчу. Миллиондон бир адам сүйүшү мүмкүн. Сиздерге сүйөм деп аткан инсандар алдашы мүмкүн. Билишим боюнча сен азыр психологко барып жүрөсүң. Чоң агаларым эрте өтүп кеткен, анан кийин эси болгончо сабайт. Анан бензин бербесең, мына сага бензин деп бензин үстүнөн куят. Кичинекей балага. Анан от коет. Мен байкем 80-90% денеси күйүп кетет. Мен жашоомдо болгонуңуз үчүн чоң рахмат. Аябай жакшы көрөм деп айтмакмын. Жашашың керек деп айтмакмын. Достор, салам алейкум. Бул Мирзаматов влог. Мирзаматов влог каналындагы өзгөчө кызыктуу подкаст, кызыктуу коногубуз менен өзүнүн тажрыйбасы болгон подкаст каналдарда жада калса ошол эле алып баруучулукта, чыгармачылыкта жана Кыргызстандын өзгөчө үнү болуп эсептелген Урмат Бөрченов эң кенен билинген үн деп билем. Кош келдиң, Урмат. Чоң рахмат. Бар болуңуздар, биздин көрүүчүлөр, сиздерге дагы чоң салам. Бүгүн кызыктуу эфир болот деген терең үмүтүбүз бар. Ошо. Мен оюмча көрүүчүлөр баары эле сени тааныйт. Таанугандар болсо, мен кыскача мен өзүмдүн баягы чегимдин алкагында айтып кеттим. Калсаң өзүң позиционериң боюнча өзүңдү кандай көрөсүң, ким деп эсептейсиң, өзүң жөнүндө ошондой бир кыскача түрдө же кенен түрүндө айтып бересиңби? Мен саунд актер, алып баруучу. Саунд актер десе, эми бул актер каяктан актер боло калды деп ойлобойсуң. Эми үн коштоочу, тагыраак айтканда үн коштоочу. Кыргызстандын көп рекламасынын жарнамалык роликтерин, автобус аялдамаларынын, банкоматтарынын, жада калса жанагы силамердин үйүнү болуп эсептелем. Ошол силамерлердин баарын озвучкага алгам. Анан алып баруучу дегенде жеке эле мындай теле же болбосо интернет же дагы башка алып баруучу эмес, ошол эле маалда мындай ивенттердин, тойлордун, дагы бир кызыктуу иш-чаралардын алып баруучусу. Билбейм, жалпы алганда ошондой эле. Анан эми медиа тармагында дагы байкасам 15 быйыл 16 жылга кеттир. Сиз айтмакчы тажрыйба иштеп жүрөм, ошол контент жаратуу жаатында дагы. Радио, телевидение, анан барып интернет. Кээде токтоп калат, чоң паузага кирип кетем. Кээде бир 4-5 чыгарылыш жасай коем дегендей. Ушундай. Эми мындай ойкуп кайкып чыгармачылык келип турса, мүмкүнчүлүк жаралып турса жасап салып, анан кийин паузага кирип кетебиз да, уйкуга. Терең уйкуга. Чээнге кирип кетебиз, аюдай болуп. Азыр ошо уйкуда жүргөндөгү мезгил. Чын айтканда, мындай. Ошо бүгүн эмнени айтып бере алам, менде кыйраткан жаңылыгым деле жок. Бирок макул чакырыптырсыздар барайын деп келатам. Келдим тагыраагы. Билишим боюнча, сен өзүң айтып кеттиң, 16 жылдан бери медиада экенсиң, бирок ошол эле мектептен окуп жүргөн кезиңде эле алып баруучулук бир тажрыйбалар башталган экен да? Ооба. Биз Эркин Рыскылбеков менен бир мектепте окуганбыз. Эркин Рыскылбеков ал 2 класс өйдө окуган менден. Чүй облустук мектеп гимназиясы. Эме Таштөбөдө айылына жайгашкан, Аламин районунда. Анан жатак мектеп. Анан түрдүү декадалар болчу. Ал декадаларда анан кийин ошол жерде алып баруучулук тажрыйбам түптөлгөн. Алгач Эркин Рыскылбеков байкебиз Максим Галкинди туурап, анан кийин Андрей Малаховду туурап, анан кийин өзүнүн жолун тапты. Мен болсо ал байкеден таасирленип, анан кийин биз ошол чогуу кээде уюштуруу иштерине да жардам берип, анан ал окууну бүткөндөн кийин мен дагы алып баруучулук уланттым. Анан Эркин байке менен дагы эле жолу суланды, себеби анын изи менен басып келатам. Себеби ал Манас университетине тапшырды. Анан Манас университетинде азыр болгон иш-чаранын баарын алып барды. Анан кийин мен ойлогом, ал окуусу бүткөндөн кийин мен алып барам го деп. Алып барган жокмун, негедир окуу бүткөндөн кийин деле келип алып бара баштады. Кыскасы акыркы курстарда анан алып бардым. Анан Эркин байкебиз КТРге өтүп, ал жерде иштеп, анан мен анын аркасынан КТРге да барып иштедим да, жыйынтыгында. Анан ал тойлорго кетти эле, анан мен анын аркасынан тойлорго келип, азырда тойлордо иштеп жүрөбүз. Бул 6-класста ошол жаңы мектепке келип окудуңарбы? 5-класстан баштап. 5-класстан баштап. 5 класска чейин Шамшыда эле
ооба. Билишим боюнча ошол жерде окуп жүргөндө өзгөчө бир бул кандай мектеп болчу? Тиги 5-класска келген мектебиң бул интернат мектеп болуп кетеби? Ооба, интернат жатып калып окуйсуң. Жатып окуйбуз. 3-кабатта жатабыз, 2-кабатта окуйбуз, анан 1-кабатта тамактанабыз дегендей. Аякта дисциплина, эртең менен зарядка кадимкидей. Анан сабак бүткөндөн кийин бош убакыттан кийин саат 4:16:00 самоподготовка. Дал ошол самоподготовка убагында менин классташтарыма көп китеп, үй тапшырмаларды окуп берчүмүн, көркөм окуп. Алар түшүнүш керек да, эртең Шота Руставели, жолборс терисин жаманган баатыр деп айтып берем да аларга, жомок айтып бергендей эле. Ошо анан алар түшүнүп эртеси жооп бериш керек да, себеби бир класска бир китеп, тилекке каршы азыр деле ошол китеп жетишпеген проблема азыркыга чейин бар да. Ошол учебник деп кут китептер жетишсиз болчу. Ошол менин классташтарыма китеп окуп берчүмүн. Бул бирден бир азыркы кесибиме түптөлүшүнө бирден бир себепкер. Андан тышкары биздин мектепке Уркаш Мамбеталиев деген залкар манасчы агай бар эле. Ошол киши келип кружок өткөрөт. Сабактан тышкары секция. Үнүң коңур чыгат экен. Ай бала, деп коет. Анан башкалар башкача айтчу да, анан кийин мага башкалардын манас айткандары аябай коосон сезилчү. Анан мен колуман келбегендей эле, меники монотонный сезиле берчү да. Жок, сеники ушул формат, ушул стиль деп койчу. Анан кийин ага сүйүнүп алып, анан отуруп алып манас айтчубуз. Жатак мектеп болгон үчүн ансыз келгенсе биздин мектеп 3 айылдын ортосунда турат. Анан местный деген да тема бар. Тилекке каршы 85-жылкы балдар мындай өзүн татыктап алып жүргөн үчүн эч ким келчү эмес. 86-лар бүтүп кеткенден кийин бизге тигил айылдагы бул айылдагы келип баштады. Келет, салык салат, кээ бирөөнү сабайт, ушундай. Туруктуу түрдө, буллинг туруктуу түрдө. Ансыз келгенсе биздики өйдө 85-тердин артыкчылыгы, анан кемчилиги болсо, алар болсо жанагы дедовщинаны толугу менен отургузуп кетишти да, жанагындай понятие, братан, братчика деген сыяктууларды. Анан ошентип биз тилекке каршы жергиликтүүлөрдөн, местныйлардан жапа чегебиз. Анан өзүбүздүн байкелерден жапа чегебиз. Бул 88-дер, анан 87-лер. 86-лардын балдары аз болуп калып, ал дагы себеп болду да, местныйлардын атака кылышына. 86-лар балдар экичүү эле болчу. Биз ошолордон дагы запкы көрдүк да, себеби алар таяк жейт. Же болбосо курткасын же ийбин тарттырып алат. Анан барып бизди алып кел дейт да. Биз барабыз. Ушунчалык кордук да. Барасың, аякта местный бирөө болсо, тети отунум бар эле, ошол жарып кой, алып кете бер дейт. Анан анын отун жарасың, же болбосо уйунун богун чыгарасың, ушундай билбейм шел. Биз жанагы түрдүү кинолор бар го. Менин оюмча биздики дагы көбүрөөк, анан кийин биздики дагы каардуураак, анан биздики дагы оорураак болду, себеби биз 24 саат бою ошол жактабыз. Ошон үчүн аябай дедовщинанын эң оор формасын биз башыбыздан өткөрдүк. И биздин класс эң көп оорчулукту көрдү. Анан жыйынтыгында биз токтоттук. Анан кийин эң башкысы биз жанагы ынтымакты кура алдык. Азыр 89 ынтымагы деген бар. Азыр мисалы үчүн республика боюнча жана муундар аралык улак тартышат. 85-тер, 86-лар муундар аралык. 88-тер муундар аралык, анан кийин республика боюнча чогулушат. Мисалы үчүн кышкысын улак сезону, улак беришет, жайкысын футбол ойнотушат. Биз эмне үчүн мектеп ошол нерсени эстафета кылып тапшыра алдык. Биз жогорку класс 10-11 болгондо жанагы биздин теңдуштар же андан кийинки кичүүлөр биздин индилерибизге келип салык салбаш үчүн биз алар менен келе футбол ойнойлу деп ушундай футбол же болбосо дагы бир ушундай таймаштарды өткөрүп, ошол ынтымак. Кийин биз окууну бүткөндөн кийин дагы уланды. Анан кийин Аламедин району деп, верхний зона деп чогулуп башташты, айылдар аралык. Анан кийин Чүй облусу чогулуп баштады. Анан республикага толугу менен жайылды. Бул биздин эле 89-тар эмес.
ылдый дагы өйдө дагы кетти. Мисалы үчүн жаңы окууну бүткөн адамдар, мисалы үчүн азыр быйыл 2007-2008 бүтсө, алар жаңы кошула берет да. Анан 2008-тен баштап тиги азыр билбейм канчага чейин уланды. 60-тарга чейин уландыкты го дейм, 65-ке чейин даже. Мен калп айтам, 70-ке чейин уланды го дейм. То есть 50-дөгү байкелер, 20-дагы байкелер болуп чогуу аралашып, эгер район болсо райондо улак тартышат кышкысын, жайкысын болсо футбол, андан тышкары гиря, ушундай сыяктуу бир ынтымак эстафетасын жарата алдык. Мен ошого кубанам. Менин классташым Улан деген жигит негиздеп ошол таратты, бирок өзүн реклама кылбайт ал. Кээ бирлер биз 85-тер баштадык, анан же болбосо 90-дорго катуу кеттик деп айта беришет. Бирок негизи очогу жыйынтыгында ушул гимназия биздин мектеп болгон да. Себеби биздин айылдардын ортосунда ынтымак деле жок да, байланыш деле жок. Анан бизге келишет. Болчу. Бизге келишет. Анан биз чогултуп, как раз бизде деген эме футбол стадионубуз бар. Келип ойнойлу, келе балдар деп алар менен ушинтип ынтымакташып дос болуп кеткенбиз да. Анан азыркыга чейин уланат. Мисалы үчүн күнүгө эмес, ай сайын бир ролик окуйм, мисалы. Кара сууда 85-тер бир нерсе чогултуп атат, же болбосо Таласта 87-лер чоң улак уюштуруп атат, же болбосо дагы бир Ысык көлдө республика боюнча 95-тер чогулуп атат деген сыяктуу. Кайсы жерде Instagram Reels форматында окуп берип коесуң же? Жок, окуп берип коем, алар болсо WhatsApp'та группаларга жөнөтүшөт. Бул аябай чоң күч. Андан кийин мисалы үчүн ар бир муундун өзүнүн башчылары бар, лидерлери бар. Алар Амир Сап деп коюшат. Амир Саптар ошону жетектеп, уюштуруп, анан мисалы үчүн ал мындай Амир Сап деген республиканский шерине сыяктуу да алчы. Амир Сап деген ал ошо лидер, уюштуруучу, ошол жооп берет да. Мисалы үчүн биз быйыл чүйлүктөр чогултуп атабыз, бир ресторанга биз сүйлөшөт. Анан кийин оюндар болгондон кийин, мисалы үчүн бүт республикадан мисалы үчүн 89-тар чогулсак, 89-тарды биз сыйлайбыз. Оюндар бүткөндөн кийин сыйлыктар тапшырылат, сыйлайбыз, биз ошол ресторанды көтөрөбүз, анан кийин ошо сыйлыктарды жасайбыз да. Анан кийинки жылы болсо көл тосот, ушундай сыяктуу. Бул өзгөчө бир субкультура турбайбы? Бул супер субкультура. Анан кийин эң башкысы бул аябай чоң таралган. Чоң таралган. Анан ошол боло турган убакыттар бар да, анан кийин боло турган ар кандай түрлөр бар. Кийре көтөрүү, аркан тартыш сөзсүз болот. Футбол сөзсүз болот. Мен ошолорду жарыялап коем. Анан алар WhatsApp'тардан жөнөтүшөт бири-бирине. Аябай эле чоң, балким көрбөй калышы мүмкүн блогерлер же Instagram'дар. Мен негизи 90, бирок 89-тар менен окугам да, анан кийин 6 жаш менен баргам, анан биз 89-тарбыз деп. Ошон үчүн бизде жанагындай 89-тар, 88-тер деген темалар бар да. Мен бул 86-мын. Биз 85-тер менен окуганбыз. 87-лер менен окугам. Да. Неге? Ошондо мектепке өтүп атып туруп, мен түрк лицейге чейин 3-4 мектеп алмаштырган экенмин да. Көчүп атканбыз, апа менен бирге биринчи Западныйда, кийин Юго-Восток деген районго, кийин кайерден апам Россияга кетип, ошондо кайерден Западныйга көчүп эжем үйүндө жашап жүргөндө. Сема да? Сема. Жана Санжар окуган мектепте, Санжар бизден 1 жыл же 2 жыл кийин бүтүргөн. Санжардын айтуусу боюнча силерде деле сонун укмуш дедовщина болчу экен, бирок Санжар болсо мен билбейм, мен тааныбайм деп мындай кыр көрсөтүп, анан жанагы алардын манипуляциялары көп болчу да, типа жанагындай эле түрмөдөгүдөй элечи, типа учурашпай койгула, анан сабап кеткиле, анан кийин кичинекей инелерге салып берип койчу да, сабап салгыла депчи. Анан ошондон коркосуң да, анан айла жок тигилерге баш ийесиң да. Себеби кичинекейлерден кордук көрүү аябай бул кабыл алынгыс нерсе. Дедовщина болуп аткан. Чоңдордон кордук көрсөң, это нормально, типа психологически. А вот кичинекейлер сени сабай турган болсо, Кудай анын бетин көрсөтсүн. Ошол жерде баягы уят болуп калыштан, анан кийин козел болуп каласың деген сыяктуу. Анан кийин айла жок ошол системага канчалык эркиндикти кааласаң дагы өзүң билбей ошентип акырын ошол системанын кишиси болуп каласың да. Ёлки. Бирок мен аябай революция кылгым келчү, бирок болбой калды. Неге? Бой кичинекей балдар, мен билбейм, мындай мен жакшы досторум чыгып кетти, кээ бирөө мындай тартипке байланыштуу, кээ бирөө өзүнүн жашоо шартына байланыштуу. Анын алардын ордуна мен жакшы күчтүү балдарды күтүп аттым классымачы.
революция кылыш үчүн күч керек да. Алар менен жакшы мындай сүйлөшө албайсың да. Анан алардын ордуна кибирейген, анан кийин жобусу справкасы бар балдар келип атты. Менин тилегим ишке ашпай калды. А план кандай болчу? Кандай революция? Дедовщинаны жоём дедиң беле? Дедовщинаны жоюш, тигилерге тап бериш керек болчу, моюн бербеш керек болчу, тиги чоңдорго болду. Анан бир жолу кыр көрсөтүп же болбосо күчүңдү көрсөтсөң алар экинчи тийише албай калмакта болгон. Алардын деле андай бирөөлөрдү тартып келүү деген ойлор деле жок болуш керек. Анан тартып келе турган балдар деле жок болчу. Так что күч менен эле мушташ революция жасаш керек болчу, бирок тилекке каршы ал революцияны жасалган жокмун. Ошого аябай өкүнөм да. Бирок азыркыга чейин менде кек бар. Кек бар, ошол өзгөчө азыр мени көрүп атса, кээде эми иш-чаралардан көрүшүп калам, бирок мен ага көп айтам, жолуксам сабайт элем депчи. Бирок кек бар, кадимкидей чын эле бир 3-4 бала балким да андан көбүрөөк. Ашыгы менен беспредел болуп калды да. Ошо беспределдерди жасаган адамдарды кичине тизгиндеп, кичине чоң киши болсо дагы билбейм. Бир жазасын берсек би деген ой менен жүрөм дагы эле, кое бере албайм. Чын айтам. Кек калган да. А баягы сериал көрөсүң да, акыркы сабак дегенчи. Ошондой эле кылып баягы мектептин артына барып бир жерге алып барып тизип ошондой нерселер болобу? Сөзсүз да эми акыркы сабакта ал эми айылдагы нерселер алар мындай жеңил деп ойлойм, себеби сен алар менен чогуу жатпайсың да. А сен алар менен бир комнатада, бир бөлмөдө жатышың мүмкүн болчу да. Кээде түрдүү учурларда түрдүү байкелер менен аралаштырып жаткырып койчу. Кээде өзүң классташтарың менен. Байке деген ошо силерден 1-2 жаш улуу класстар менен бирге бир жатканада. Кээде чоңураак, андан чоңураак байкелер менен чогуу жаткырып койчу. Түшүнүксүз эки-экиден бөлүштүрүп. Себеби үйрөттүк эле, тарбиялагыла деп. Тарбиялагыла деген сөздү алар тескери түшүнүп алып, анан сабап, төпөштөп, уруп, кордук көрсөтүп, насвай тамекиге жөнөтүп, салык салып, анан ушундай бир кордук менен өстүк да, тилекке каршы. Ошон менде аябай чоң травма бар, и кек дагы бар да. Мен кое берген эмесмин да. Себеби 6 жыл туруктуу, 6 жыл эмес, 7-чи, 8-чи, 9-чу класс мен үчүн эң оор жылдардан болду. 10-чу класстагы. Демек 4 жыл экен. 5-6 кичине 5-6 кичине 5терге көп деле тийбейт, 5тер жаңы келишет, анан кийин 6-дан башталат катуу. Биздин убакта ошо 7-тен башталды да, себеби 85-тер 11 болуп алар толук күчүнө кирип, анан кийин ошону орнотту. Бир эле адам орнотуп койду, элестеткиле. Системаны. Ооба. Дедовщина системасын, ооба. Типа чоң класс болсо сен байкедешиң керек, сөзсүз айткан кылышың керек. Деген сыяктуу. Ушундай мындай кызыктай түшүнүктөр бар да. Бирок негизи караганда баягы байке деген баягы сыйлоо, урматтоо деген жагын караганда мындай туура эле нерсе деп ойлойсуң да дейм. Болгону жанагындай адамдык мындай эми бутун күйгүзүп кетишет, мисалы үчүн кулатышат, түн ичинде туалетке алып барып сабашат, мисалы ушундай сыяктуу бул өтө туура эмес нерсе да. Кандай түрдө бутун күйгүзүп кетишет? Уктап аткан учурда келип бутун күйгүзүп кетишет, кээде кандай зажигалканы келип мындай күйгүзүп? Жок, бутуңа гесттерди салып анан өрттөп, каткырып, күлүп, шылдыңдап, ушундай кичинекейлерде шылдыңдап. Анан биздин балдар дагы өзүнөн кичинекейлерге ошону көрсөткөнгө аракет кылды, анан мен тыйганга аракет кылдым. Анан канчалык тыйылды билбейм, бирок жыйынтыгында эң башкысы доор алмашты, өзгөрдү. Анан менин оюмча азыр жакшы эле, ал мектепте эле бар азыр, кудай шүгүр, иштеп атат. Менин оюмча бир аз тизгиндей алдык. Эмне болду эле эң көп кек кырмаган учур, окуя кандай болду эле ал? Эң өкүнүчтүүсү классташтардын арасынан чыккынчылар бар экен, бары болгону да. Мисалы үчүн кимдир бирөө местныйлардын агенти болот, алардын кишиси болот, алардын мисалы үчүн 500 сом чогултуп койгула же 50 сом чогултуп койгула деген сыяктуу азыркыда деле окуя болуп атпайбы? Эмне кылабыз, чогултпай эле коелу десе, жок, чогулталы, сөзсүз ал коркутат да, деген кишиси да, себеби ал болгондо акысына ал акча төлөбөйт. Ал чогулткуч болуп иштейт да. Көрсө ал агент экени кийин билинди. Же болбосо улуулардын мисалы үчүн өйдөкү 86-85тердин агенти болушу мүмкүн да. Укпай эле коелу кереги жок. Же болбосо ата-энесине же мугалимдерге айтып салалы
десең, жок, анда жаман болот деп тияктын сөзүн сүйлөшөт да, көрсө. Анда козел болуп калабыз деп. Анда козел болуп калабыз, анда бизди баары сабап салышат деген сыяктуу алардын сөзүн сөйлөйт. Кимдир бирөө дагы ушундай өзү курактуу инвесторлордун агенти болчу, ушундай 1-3-4 эпизоддор бар, аябай мындай жүрөк өйткөн. Сен классташтарың ушундай чыкканча болушу мүмкүн. Болбосо сен алар менен бир нан бөлүшүп жеп, бир туугандан артык жүрөсүң да. Ошол. Өзүнчө эле игра престолов. Өзгөчө чоң көйгөй окшойт. Чоң көйгөй, анан болчу эң азынан. Азыр билбейм, азыр кандай мектептер? Азыр дале бар экен, ошого таң калып атам да мен. Азыр жана даже Бишкекте туруп ошондой сыяктуу окуялар болуп кетет экен да кээде. Мен таң калдым да. Анан каяктан уктуң? Жаңылыктар 72-нчи мектепте бир бала кайтыш болду. Да Кара Сууда да бир бала кайтыш болду, сабап салып, уруп салып. Өйдөгү класстагы балдар сабап салып. Анан 50 сом алып келе, анан 500 сом алып келе деген азыркыга чейин бар экен, мен таң калып атпайм. Болбосо бүттү, азыр жок экен деп ойлосоң, азыр деле кээде кайсы бир жерлерде пайда болуп калат да. Менин оюмча бул жанагы ар кандай кино тасмалардын таасири болуш керек. Билишим боюнча сен азыр психологко да барып жүрөсүң. Кандай болуп атат? Бир айтып берсең, канча жолу бардың? 4 жолу бардым, анан дагы эртең барам буюрса. Ошол эми кичинекей кезде ошо балким сүйүү, мерим аз болуп калган. Ошон үчүн сен өзүңдү кичинекей көргүң келе берет, кичинекей болгуң келе берет, чоңойгуң келбейт. Себеби чоңойсоң ал жакта чоң жоопкерчилик бар дегендей диагноздорду койду. Андан тышкары дагы эрте бир чети ошондой, а бир чети эрте жетилип кеткенсиң. Сөз эрте аябай, мисалы үчүн 4 жашым, мен эле мурун деле өзүм деле билчүмүн, ошо 4-5 жашымда эле мындай чоң киши сыяктуу ой жүгүртүп, чоң киши сыяктуу мындай жоопкерчилик алып, адамдар эмнеге мындай деп бат эле чоңоюп кеткенсиң да. Ал дагы ошол эме парентификация деп коет. Ата-эненин ордуна ата-эне болуп кетесиң да өзүң элечи. Ошо болуп кеттим да көрсө. Ошондой диагноздорду коюп берди. Анан эми ошол менен иштеш керек негизи. Жетпей калган нерселерди жеткирип, анан чоңоюш керек. Чыныгы чоң киши болушум керек. Кичинекей боло бербейчи, калп эле. Мага ушинтип айткан иши алып акыркы сессияда. Негизги өзүңдү кайсы тармактын адиси деп ойлойсуң? Алып баруучулукпу же ошол үн актеру катарыбы же дикторбу же телеведущийби же кайсы? Эми азыркы учурда эми мындай үлүш менен алганда көбүрөөк үн коштоп атам. Үн коштоочу болуп иштеп атам. Анан алып баруучу болуп иштеп атам. Бирок мен өзүмдү үн коштоочу же алып баруучу деп эсептебейм. Эми азыр болсо бул тагдыр ушундай болуп калып, анан ушул менин мүнөзүмө дал келип калып, ушундай сонун жумуш бар экен көрсө, 6 саатта 2 жолу тамак берип, жакшы акча берип, анан мактап, анан сыйлап дагы жасай турган жумуш. Менин оюмча бул тамада жумушу бул абдан сонун керемет жумуштардын бири. Мен макулмун баса. Ооба. Бул өзгөчө өнөр, ал сонун барып жакшы мана жакшы энергияда каласың, өзүң баягы чечендик өнөрүңдү да өнүктүрөсүң, ошого акча да берет, популярдуулук деле болот, таанымал адам деле болосуң дегендей. Аябай сонун жумуш. Анан кийин эң башкысы, сенин үстүңөн эч кандай бир башкарма жок. Сен өзүң каалагандай жасайсың, сен өзүң көрүп, түшүнүп, сезип, туюп аткандай аракеттенесиң. Ошон үчүн эң сонун мага өтө ылайыктуу жумуш. Бирок азыр ошол ылайыктуу колуман келип аткан үчүн ошол нерселер менен алек болуп атам деп ойлойм. Ал менин жашоомдун кесиби эмес. Мен билбейм, бир агартуу тармагында иштесемби деп ойлоп кетем. Агартуу тармагында. Окутуу, агартуу, өзүмдү өнүктүрүү, элдерди өнүктүрүү, мындай апгрейд кылуу боюнча. Себеби менин оюмча биздин эң башкы кыргыз элинин чоң душманы бул караңгылык. Караңгылык болгон үчүн жанагындай коин же болбосо дагы бир кызыктуу шулундарга ишенип MCN коин беле? MCN коин дегендерге ишенип, же болбосо дагы бир укмуш саясатчы аткаминерлерге ишенип алданып коюп жүрбөйбү? Бунун бардыгы менин оюмча ошол жакшы, туура билимдин, анан кийин маалыматты текшерип же болбосо иргей билбегендин эсебинен да. Сен ошол социалдык жагынан, ошол агартуу жагынан көп
демилгелер баштагансың. Ошол эле мисалы Инстаграмда кыргыз тилини практикалык түрдө мындан да кененирээк колдонуу жагынан жакшы бир рилстер баштап чыккансың бир 2-3 жыл алдын. Сен биринчилерден болгонсуң да ошол тил боюнча, тилди популярдаштыруу рилстери беле же концепти. Тура сүйлөйбүз деген, катас сүйлөйбүз деп. Ооба. Мага мисалы үчүн көп роликтер келет да. Андан кийин ага эмне триггер, эмнеге андай ролик жасадым. Биринчиден ал карантин убакыт болчу. Ал анда бери 5 жыл өтүп кетти, көрсө билинбей эле. Андан кийин мен болсо ката кетирсем, мен апам оңдойт. Айт тура сүйлөйт, антип айтылбайт. Мындай болот, турасы мындай деп айтып коет. Анан кийин ушундай беле деп анан катаңды кайталабаганга аракет кыласың да. Анан кийин элдин баарынын апасы эле андай эмес да деп ойлойсуң да. Анан кийин демек ушундай бир каталардын топтом. Кээ бирлердин апалары кыргызча билбеш деле мүмкүн. Жакшы билбеш деле мүмкүн да негизи. Ооба. Анан каталардын топтомун чогултуп туруп, анан кийин турасы мындай болот, катасы мындай болот, турасы мындай болот деп видеолорду чыгаргам. Анан ошолордун эсебинен жакшы мындай элге алынып, жакшы кызыктуу долбоор болду. Анан кийин мен айта турган каталар түгөндү да. Анан кийин аны эмнеге улантпайсың деп сурашат. Мен эстафетаны өткөрүп бердим. Аны болсо ошо тилчилер улап кетишти. Мисалы үчүн Тилимпост долбоору түздөн түз ошол мен алардын пайда болуп жаралышына таасири болгом деп айта алам. Үй бүлөң боюнча, билишим боюнча 2 кызың бар. Өзүң баягы бир аз кемситип, мен канчалык үлгү экенин билбейм, бирок колдон келишинче кыздарыма көңүл бурганга аракеттенип жүрөм. Балким ушул убакытка чейин дагы бир башка көз караштар пайда болуп калган. Кандай болсо да 4 жыл психологко бардың. Ал мактады, ал жакшы ата экенсиң, азаматсың, жакшы деп мактады. Билбейм, эми жыйынтыгында кандай киши болуп чоңоет, ошого жараша баа берсе болот го дейм. Азыр эми алар бала да. Мага сенин айткан сөздөрүң бая жакты. Эң негизги бактылуу кыздар болсун. Жана Кыргызстанга мен күтүм деп айттың. Мен күтүм Кыргызстанга же биз коомубузга бир салым кылып кетсе экен дегендей күтүлөрүңдү айтып кеттиң да. Коомго жүк эмес, коомдон жүгүн аркалай турган кишилерден болсо деп үмүт кылам. Ошого аракет жасап атабыз. Буюрса эң бир кымбат мектептердин бирине киргизейин деген пландарым бар. Азыркы учурда мен үчүн кыйын болот. Аракет кылып ошол жака тапшыртам. Жубайың менен мектептен бери таанышкансыңар. Ошол учурдан эле достошуп сүйлөшүп калган экенсиңер, Мен ошентип жанагы интернатта окуп жүрүп, анан кийин Бакиевке ал убакта президенттин милдетин аткаруучу болчу, ыр жазгыла деп айтты, буйрук кылды тагыраагы биздин директор. Мен жазбай койгом. Анан жазбай койгонума байланыштуу ал мага өчүшүп алды. Сен өзүң эле жазбай, классыңды да жаздырбай койдуң депчи. Директорбу? Директор. Сен качынчы класс элең? Мен 10 классмын. 10 класс болсо мен 6 класста кетейин дедим, 8 класста кетейин дедим, 9 класста кетейин дедим да. 10 класста ошентип Бакиев үчүн директор эже мага өчүшүп алды. Анан айттым эже, мен неге Бакиев үчүн? Мен окуучумун да. Мен жазуучу эмесмин да. Ыр жазабыз дейт, ал келет да. Анан кийин биз баарыбыз сонун болуп, азыркыга чейин жана кичинекей балдарды тизип алып, анан кийин концерт койдуруп, анан ушундай сыяктуу моменттер боло берет го. Баарын үшүтүп, анан кол чаптырып коюп. Бизде эле ошондой да. Анан ушул директор ушундай өчүшүп алды мага. Анан 1 жыл бою мага буллинг кылып жүрүп, анан жыйынтыгында мени кетирди педсоветтин чечими менен. Анан мен шаарда окудум, 11 класста. 11 класска келсем, ал мен келинчегим болочок. Ал 10 класска жаңы которулаттыр. Кыскасы биз ал дагы мен дагы ал мектепте жаңы окуучу болуп окудук да. Анан кийин ошо мен дебаттарга катышып жүргөнүм үчүн, анан кийин бардык иш-чараларды уюштуруучу, алып баруучу болгонум үчүн, активист болгонум үчүн мен көрүнүктүү бир жигиттердин бири болдум. Анан бирок эмнегедир шаардык кыздар, шаардык публика башкачараак экен бир аз. Мен тиякта интернетке көнүп алгам да, оңой бардыгы тез динамично болчу. Бирок баары бир оор болсо дагы жасап жүрдүм. КВН уюштурдук, жанагындай декадаларда, жанагындай күзгү бал, жаңы жыл, 8 март деген иш-чаралардын баардыгын өзүм алып барып, өзүм көп жерде дагы бир нерселерди аткардым да.
ошо мен аны биз сүйлөшүп калып тил табышып калып эмнеге мындай сонун кыз деп кийин бир толкунда экенибиз, бир вайбда экенибиз сезилди. Анан болсо кийин университетте башка жакта окуду, бирок биз байланышты үзүп койдук. Анан ал болсо Москвага кетип калды. Анан Москвадан кийин бир жакын тууганынын тою болуп калды. Ана урмат сен алып барат эмес белең деп эски тааныш катары мага кайрылды. Анан ошол тойдон көрүшүп калып Ал Москвадан тойго келген болду. келди. Анан биз болсо ошол тойду алып бардык. Анан үйлөнө элексиңби, үйлөнө элекпиз, тие элексиңби, тие элекпиз, анда тиип ал да, анда үйлөнө ал да деген тамаша сөз менен анан кийин андан ары бара үй бүлө болуп кеттик болду. Аны билем деп айтыш бул уят. Билишиңер керек уже мындай. Андан тышкары дагы үч тил. Автоматом аныңар айтылбайт эне тил деп. Ооба, үч тил билем. Азыр мен тилди жөн эле кошуп кеттим, сен баягы балдардын эле тилдерди үйрөткөнүң абдан сүйүндүргөн нерсе сон. Бул дагы бир өзгөчө бир лайфхак экен. Бул балким биздин көрөрмандар өздөрүнө колдонууга алып алса болот экен. Толугу менен албаса деле балким азыраак чектеп туруп, ошол көбүрөөк коммуникацияга көңүл бурганың абдан жакты да. Сон телефонсуз коммуникация менен сүйлөгөнгө муктаждык болот. Бул албетте сезимдерди айтып кеткенге ачып көбүрөөк энергия, көбүрөөк убакыт, көбүрөөк нерв каражат керек, сабыр керек буга. Азыр оңой эле да телефон бере салышат да. Лекарш коммуникация жакшы сайт айтып кеттиң. Ошол үй бүлөлүк темасы боюнча психолог менен бул темага деле келсеңер керек. Бул дагы бул фундаменталдуу нерселердин бирөөсү. Буга жетелекпиз. Бирок мен негизи мамилелерде болгон үч эле принцип менен мамиле курам адамдар менен. Бул ачыктык, бул чынчылдык, бул жоопкерчилик. Айткан нерсеңдин баардыгы чын, айткан нерсеңдин баарына турасың, айткан нерсеңдин баарын жасайсың. Эң башкысы эч нерсе жашырбайсың. Ачыктык, чынчылдык жана жоопкерчилик. Ошол ачыктык жана чынчылдык сага ачуу келсе кандай карайсың? Мен сүйүнүп кабыл алам. Мен ошон үчүн көп адамдарды таарынтып кое алам да. Ой, тилекке каршы таарынтып коем. Кое алат экениңди эле түшүндүк. Калоо болсо кеде. Таарынгандар көп. Себеби эми чыдабайт да. Баары бир биз чыгыш восточный люди, бир аз мындай кагаз коруп айтыш керек, мындай капталдан айтыш керек, же болбосо келтириш керек дегендей. Мен андай түшүнбөйм, билбейм, анан кийин мага ал нерсе мындай жинин келтире берет. Себеби бул 200-дүүлүк деп эсептейм, мага жакпайт. Анын баарын түртүп коюп эле. Жакпайбы адам? Мо нерсе үчүн сен мага жакпайсың. Кечирип кой давай. Же ары бол, же бери бол. Мен үчүн мындай ак же кара да. Анан кийин жок, адам деген андай категоричный болбош керек. Жаман жагы да бар, жакшы жагы да бар. Адамдарды ушундай жакшы кабыл алыш керек деп айтышат. Анан мен үчүн оор да. Мен категоричный болуп жүрөм да. Мага азыр ушундай принциптерим, мага азыр деңгээлге жеткенге жардам берди. Бул кайсы бир деңгээл эми өзгөрүш керек менин оюмча. Анан бир аз мындай гибкий болуп, категоричный болбой, адамдардын баарын сүйүп, жакшы көрүп. Бул адамдар шарт эмес, бирок адамдардын баарын сүйүшчү, баардык нерселерди сүйүш шарт эмес. Жок дегенде ошолор бар экенине жинденбей, бул деле болушу мүмкүн экен дегейле. Ал жеңил кой үйрөнгөндө эле бул сонун эле жетиш керек болот. Өч керек. Кайсы темаларга жеттиңер? Жок, мен 4 сессия болуптур ал жерде. 4 сессия, бир сааттан эле аякта мен сүйлөгөнчө эле 1 саат өтүп кетет. 1 саат толугу өзүң колдоносуңбу? 1 саат сүйлөйсүңбү? Жок. Көп сүйлөйт экен эже. Сенин убактың азайып калды кеде. Мен кичине баштап берем, анан улантып кетет. Кандай темалар мисалы? Өзүңө өтө көп жоопкерчилик алып алып эле анан өтө кыйнала берет экенсиң деп айткан. Бир туугандар үчүн, ата энең үчүн, тиги үчүн, баары үчүн кээде аларга дагы мүмкүнчүлүк беришиң керек. Сен жалгыз эле баарын кыйратам дей бербешиң керек деп айтты да. Ошол эле үй бүлө темасына келген жоксуңар. Көбүнчө сен мүнөзүңдү эле азырынча маектешип келатсыңар 4 сессиядан бери андай. Жок, үй бүлө тууралуу, мен өскөн үй бүлө тууралуу көбүрөөк сүйлөштүк. Мен азыркы үй бүлө, мен курган үй бүлө эмес, мен өскөн үй бүлө тууралуу эмне үчүн чоңой албай атам, себеби мен чоң агаларым эрте өтүп кеткен, анан кийин сен ошон үчүн коркосуң чоңойгондон, сен ошон үчүн кичинекей бала бойдон калгың келет деп дагы айтты. Ошол. Мен негизи үй бүлөдө эң кичүү болушум керек эле. Үй бүлөдө эң улуусуң, сенден күчүү 2 ээниң бар экен, бирок эң
Өзүң айтып берчи, үй бүлө жөнүндө өзүң эле айтып берсең. Ооба. Менин агаларым бар эле. Мен негизи үйдүн кичүүсү мен болчумун. Анан кийин апам болсо инилеримди кыз төрөйм деп төрөгөн. Ага чейин менин агаларым бар болгон. Мындайча айтканда алар инилерин төрөлгөнгөчө сен үйдүн эркесисиң экен элең да? Кыска бир убакытта ооба. Эми бирок өтө эркелеп чечпей калдым да менин оюмча. Ошол. Анан ошон үчүн сен коркосуң. Ошон үчүн көбүрөөк аракет кыласың, көбүрөөк жоопкерчилик аласың деп айтты. Азыр ошол диагнозду алып койсок, өзүң үй бүлөң жөнүндө айтып бересиңби? Канча 4 бала экенлер? Сен эң кичүүсүң экен элең. 81 жылкы 2 байкем бар эле. Себеби апамдын дагы атамдын дагы бул экинчи никеси. Алардын биринчи никесинен бирден балдар бар. 81 жылкы. 81 жылкы атамдын баласы ал апасы менен жашап калган. Ал эми апамдын баласы биз менен жашап калган албетте. Ошол байкем аябай жароокер, боорукер, укмуш байке болчу. Азыркыга чейин эсимде бар, бирок ал эрте кайтыш болду 11 жашында. Анан кантип кайтыш болду? Биз болсо колхоз кезинде биздин айылдагы бензозаправканы кайтарчу экенбиз. Кайсы бир маалда эми ар кандай кызматтар жумуш болуп калса бөлүшүп калат го иштер. Анан кийин атам жумушта, апам болсо ооруканада. Чоң апам болсо бизге кичинекей балдарга үй бүлөгө тамак берип кетейин деп анан кеткенде 11 жаштагы бала ал карап тур деп кетет да. Анан бир мукачы келип бензин сурайт. Бензин байкеге ичип коесуз, эгер биздики болгондо берет элем, бирок бул элдики, ошон үчүн бере албайм дейт. Бере албасаң анда деп эсүү болгонча сабайт. Анан бензин бербесең, мына сага бензин деп бензинди үстүнөн куят кичинекей балага. Анан от коет. Анан мен байкем 80-90% денеси күйүп кетет. Кийин 4-5 күн ооруканада жатып, кыйналып, анан кайтыш болот. Ал эчтеке эмес, тиги мыкачы прокуратурада бир жакшы таанышы бар экен, ал бала билбей эле кичинекей бала өзүн өрттөп алды деген версияны уже чыгарып, ошо менен суудан кургак чыгып кетчүдөй түрү болчу экен. Анан очная ставка болот. Мен байкем коркпой, байке ушундай болбоду эле деп айтат. Ооруп жатыпчы. Очная ставка болот. Ушу ойлоп, ооба дегенде анан кийин тиги эмнегедир ал мыкачы андан кийин өзүн коргобой калыптыр. То есть от защиты отказался. И жыйынтыгында ал атууга кетет. Болду. Түрмөгө эмес, атууга кетет. Анда өлүм жазасы бар экен да. Ал убакта Кыргызстанда 92-жыл. Менин эсимде бар байкем. Азыркыга чейин эсимде бар. Аябай сонун байке. Сен 3 жашта элең? 2 жаш. 2 жарымда, эми жылдын аягында, мен жылдын башында төрөлүп атам. Ал күзүндө болгон окуя ушундай. Бул эң улуу байкең, Эң улуу байкем. Энелеш. Энелеш бир тууган. Талаш болсо ал 86 жылкы. Сиз менен тең. Мен урушуп талашып эле чоңойдук. Анан кийин мен ошол интернатка келип, гимназияга келип, жаңыдан экөөбүз агайын болуп, жаңыдан мамиле куруп баштаганбыз элестетик эле. Болбосо биз урушуп талашып эле, конкурент болуп эле, кийин сени апам жакшы көрүп койду, менин апам жакшы көрүп койду. Сен тигин ишти кылбай койдуң, мен муну кылбай койдум деп эле чоңойгонбуз. Андай агайынылык деле сезим деле жок болчу. Дос катары экен көбүнчө. Дос дагы эмес, көбүнчө атааңдаштык. Атааңдаш, анан кийин үйдө мындай тамак ачарчылык, ушундай оор жумушта үйдө дагы бир тамакты жей турган адам катары көрчүмүн, эмнегедир байкемди элестетик эле. Ушундай бир оор мүнөттөр болгон да мисалы. Ошо анан кийин эле шаарга келип ал окуу бир лицейди тапшырып, лицейди бүтүрүп, анан кийин жумушка орношуп, келип 9-класс кезде пряник алып берип, дагы нерселерди алып берип. Сен интернатта окуп жүргөн кезде ал келип жүрөт экен эле да. 2 жолу келген. Ошо акыркы жолу аябай жакшы сүйлөшкөнбүз. Анан ошол акыркы жолдон кийин ал эме болуп калды, аппендицит. Сокур чеги.
сокур чегети өтө жөнөкөй операция по идее. Анан кийин ичи ооруп эмнегедир ал шаарга эмес айылга барат. Айылдан токмоктун эмесине барат. Врачтарына. Анан токмоктун врачтары токмок дегенде Чуйская больница деп, Чуй районунун больницасы. Ал токмокко кирбейт албаса, токмоктун городской болуп. Жөн эле бирөөлөр жамандабайын. Тагыраак болуш керек да мындай учурларда. Ошо ал жерден лекарстволор то ли инструменттер не обработаны, то ли еще что-то, кыскасы себебин билбейм. Бирок вирус киргизип, операциядабы? Вирус киргизип, аппендицит жөнүнө алып коет, оңой эле ал. Адам туруп басып деле кетет. Лекарства андан турган жок да, мен байким улам ичегисине операция жасап, 3 айдай кыйналып жатып өлдү. Дагы эмне? Дагы 88-жылкы байкем бар болчу, ал наристе кезинде пневмония болуп кайтып как раз ошол злосчастный Чуйский районный больницага барып, ал жерден көбүрөөк дары сайып коюп врачтар. Ошол эле больницабы? Ооба. Ошон үчүн бизде билим болуш керек. Руслан акын айткандай, билим номер 1 да. Анан кийин аталаш бир тууганым болсо, ал дагы эле бир ал канча жылкы эле? 81. Ал болсо машина коюп кетип, анан буту чирип, гангрена болуп 3 ай төшөктө жатып, ал дагы ошондой. Кыскасы 4 тең кыйналып кайтыш болушту да лекарш. Эми наристен эсеп койгондо 3 тең. Ошол. Так что мындай оор эле турмуш менин ата-энем үчүн. Анан ошон үчүн ошол травма чоңойсоң өлөсүң деген ой калып калыптыр да, эмнегедир кичинекей балада. Деп диагноз беришти. Ошон үчүн аракет кыл, болушунча ата-энеңе кызмат кыл, үй бүлөңө кызмат кыл деген принциптер иштеп кетип, кийин мен өзүмдү ойлобой, мисалы үчүн актёрдук балким карьера же болбосо режиссердук карьера эмес, кой үйгө кызмат кылыш керек, кой үйдө ремонт кылыш керек, кой сарайды ремонттош керек, кой үйлөнүш керек деген сыяктуу ал дагы бар. Себеби жылда мага отсрочка берчү. Биздин теңдештerdин баардыгы чоң ата чоң эне болушту. Эми алар бул балдары 81-жылкы болуп атса, алар биз небере көрбөй калабызбы? Качан болосуң, качан үйлөнөсүң, окууну бүттүң, эмне болдуң? 2 жыл. Макул, 2 жыл бүттү, эмне болдуң? Кана. Жок. Дагы 2 жыл. Макул, мынакей 2 жыл деп анан 29га толотпайымбы? Анан кийин болду. Үйлөнүш керек сөзсүз. Деп анан үйлөндүм да. Ушуну берет дагы. Ал дагы бир себеп да. Себеби жанагындай түшүнүктүү эми. Үй бүлөлөр. Кыргызстанда айрыкча. Это не самое счастливое место. Деп ойлойм. Улуу-байкең эстегенде кайсы эпизоддор эсесиң? Ошол мектепке келип кеткени, пряниктер алып кел дедиң, не дедиң? Ооба, пряник алып келген. Акыркы жолу келгенде. Эми мисалы үчүн интернаттын тамагы бар, бирок кээде супсак, кээде аз, кээде мен билбейм. Мен эч качан тойбойт элем лицейде. Ардайым кызык жүрөт элем. Гимназияда дайым ошол ачка болгон сезимдер көбүрөөк эстеди да. Сөзсүз түрдө мисалы үчүн кыздар базарчыкка барып тамак жешет, билбейм, аларга кыздардын акчасы көбүрөөк беле, билбейм. Биз болсо ар кимге на своего акчабызды оротобуз да. Тамекиге. Анан кийин пряник алып келсе. Налогтору, груз алып кетчү. Грузтарга коротобуз да, алардын баарын бөлүштүрүп коем, себеби баарына жеш керек да. Ата-энем мага ашыкча бере албайт да. Мен аларды бир жолу алма сатып дагы иштегем. Ошол бир таптакыр эле мындай каралбай калган огородко кирип 3 алманы алып келип 1 сомго сатам чоң кыздарга. Анан 1 сомдон топтойм, ошолорду берем. Анан дагы бир классташым бар болчу, ага процентке акча берип коем. 50 сом мисалы үчүн ал 70 сом кылып берет. 70 сомдон жана 20 сомун 5 сомдон 10 сомдон тиги налогторго төлөйм. Выживали как могли дегендей. Ошондой мындай аракет кылып лавировать этип чоң жашагабыз да.
ошондой бизге налог салынатындай деттер пайда болгон деп Байкин келгенде айткан белең? Жок, айткан эмесмин. Биз анда козел болуп калып атмакпыз да. Биз уже ошол системаны толугу менен жедик да. 3 жыл катар менен бизди тизип, сабап, күнүгө кайсы бир учурда күнүгө тизип башташты. Ошон үчүн биз ал системанын толук кандуу өкүлү болуп калдык да. То есть эркиндик жана революция деген ойлор уже жоголду. Диктатура орноду толугу менен, дедовщина толугу менен күчүнө кирди да. Но 8 класста мен оюмча толугу менен кирди окшойт. Ага чейин мен ким мага жакпаса, ким мага катуу сүйлөсө моюн берчү эмесмин. Мушташа кетчүмүн, салып салчумун кээде. Жообун берчүмүн да, шалп таяк жесем дагы. Бирок 8-тен баштап уже андай болгон жок. Эмне жөнүндө сүйлөшкөнсүңөр Байкин келгенде? Жөн эле кандай жүрөсүң, жакшы жүрөсүңбү, амансыңбы, барсыңбы? Ооба, сен эмне кылып атасың? Ооба, иштеп жүрөбүз. Мындай эле салам кандай болду, ушундай эле. А так дагы келем деген. Ошого сүйүнгөм. Мага аябай билбейм, аягым жылуу болуп, өзгөчө бир сүйүнүп калгам. Вау, мен Байкин бар турбайбы көрсө деп. Анан кийин ошо Байкин жоктугу дагы да болсо сезилет да. Мисалы үчүн силерге окшогон агаларды көрсөм, мен ошол мындай компенсация кылгым келип, жакындашып, дос болуп, кеңеш сурап, жакын болгум келе берди. Ошо жетпейт да. Татыктуу адамдар көргөндө объект жакшы, мээрим ачык киши болсо анда барып эркелеп, тийишип, тамашалашып койгум келет. Айта турган сөздөрдү ошол жерде айтпай калыпмын, мен эгер билгенде ошол сөздү ошол жерде айтып коймокмун деген сөздөр, сезимдер барбы? Менин оюмча, выкырып кетсе деп оңолот деп ойлогонбуз да. Анан кийин больницада жүргөндө деле барып ага алып келген тамактарды жеп кетчүмүн да. Иним экөөбүз, анда уже иним дагы ошол интернетке өткөн, кичүү иним. Анан экөөбүз тамагын жеп сүйүнүп алып, сонун тамак экен деп кетип калчубуз да. Анан кийин бирок Байкимдин абалы начарлап баштады. Бирок баары бир деле үмүт бар болчу, жакшы. Бирок акыркы жолу бир жолу көргөндө аянычтуу болгон, анан башкача сезим болгон. Андан кийин барганда жакшыраак болуп калган болчу. Анан кийин үмүт пайда болгон. Анан кийин бирок тилекке каршы өзүлүп кетти. Бирок ошол маалда эгер айта турган болсом, эмне деп айтмакмын, эми Байке, мен сизди сыйлайм. Менин жашоомдо болгонуңуз үчүн чоң рахмат. Аябай жакшы көрөм деп айтмакмын. Жашашың керек деп айтмакмын. Бир жагынан бир аз көрүлүп чыкты. Эмнеден, кайсы жол аркылуу ошол сенин мүнөзүң, эмне болуп тептелгөн, ошол стержень, ошол фундаментиң, Урмат Борченов кайсы жол аркылуу Урмат Борченов болуп чыкканы бир аз болсо да көрүлдү. Мага жок дегенде эми көрүүчүлөргө деле балким керек нерселер түшүнүктүү, керек нерселер ачык болуп, балким комментарийлерде оюңарды жазып кетесиңер, каалоо тилектериңер. Эмне дегенде Урмат жеке мен үчүн абдан чыгармачыл, Кыргызстандын тил жагынан дагы өнүгүшүнө, чыгармачыл жагынан өнүгүшүнө жана диктордук жагынан дагы аны айтып келдим канча жолу, өзгөчө салымын кошкон адамсың. Рахмат. Мен түшүнгөнүмө караганда эң баягы кыйын кез жана ошол учурда баягы күтүүлөр акталбай калып туруп коркуу пайда болгон, кээинки мүнөзгө бир катуу бир издер калтырган кез ошол интернет кези болгон окшойт. Ошол үчүн деле азырга чейин баягы кек кармагандарың деле ошол эмнеге дегенде бир учурда көп нерсе келген экен да. Ооба. Ошон үчүн билбейм, иши мындай акыйкат болуш керек деп, ошол акыйкаттыкка мындай акыйкатсыздыкка чыдамсыз болуп баары мындай мүмкүнчүлүктөр бирдей болуш керек, эркин болушубуз керек деген ымак бар да. Ошон үчүн мен жашоомдо андай болгон жок, бирок мен ошолорду жаратканга себепчи болгум келет.
нелерди жаратканга? Акыйкат шарттар, акыйкат таза мүмкүнчүлүктөр элдерге, балдарга, кичинекейлерге, баарына, коомго. Да ошолорду жасабаганым үчүн дагы өзүмдү жемелеп жүрөм да, эми тойлордо ха-ха хихи күлкү шаң менен деп. Ал жерде ооба агартуу жагында биз балким конкурстарды, жаңы бир нерселерди ойлоп табабыз, бирок ал жетишсиз деп ойлойм да. Көбүрөөк жасаш керек. Өзүмө кыскасы көбүрөөк талаптарым көп да. Мен аларды жасаганым үчүн өзүм дагы мындай шаң мындай жашоону толук кандуу жашабай аткандай сезим бар. Биздин көрүүчүлөр үчүн өзгөчө бир ар дайымкыдай, адаттагыдай бир эң жакшы комментарийлер үчүн сен менен бир индивидуалдуу түрдө кофе пите кылып коелу, кандай деп ойлойсуң? Эң сонун болот, эгерде балким бүгүн эфирибизде суроолор берилбей калса, өзүнүн жеке суроолор болсо, же болбосо балким аратардык чеберчилик боюнча, же болбосо кыскасы мен жардам тие турган киши боло турган болсо, анда эң көп лайк алган комментарий жана эң кызыктуу суроо же эң кызыктуу комментарий жөнөткөн биздин көрүүчүбүзгө бизден кофе жолугушуу же балким түшкү тамак же эртең мененки тамак, кыскасы убактысын тандап таап алабыз. Чакырып кетебиз дегендей. Ооба. Ошо достор комментарий калтырып кеткиле, буюрса Урмат Борченов менен жекме-жекмес триумвират түрүндө үчүңөр бир кофе пите же тамактануу учурунда көрүшүп кетесиздер. Кандай деп ойлойсуң, азыр жашооңдун кандай бир учурунда жашап жүрөсүң? Кандай бир өзгөрүп аткан учурбу, же жаңы бир нерсе баштап атканбы, же бир нерселер бүтүрүп атканбы, же жашоону өзгөртөм деген ниеттеги кандай бир учурдасың? Буюрса ошо өзгөрүүлөрдүн учурундамын деп өзүмө ишенип атам. Анан эски ошол кичинекей мен 15 жаштагы Урмат кичине өзгөрүп, чындап 35теги чоң киши келиш керек деп ойлойм. Ошонун үстүнөн аракет кылып, ошонун үстүнөн иштеп атам да. Биз өсүшүбүз керек. Ачыла элек сандыкта, бычыла элек кундуз көп. Адамдар ачылбай эле өтүп кетиши мүмкүн. Өмүр кыска. Бизде потенциал, дараметибиз, күчүбүз көп. Мен ошол күчүмдү, дараметимди колдонуп, бактылуу, шаңдуу, кызыктуу өмүр сүргүм келет. Менин оюмча бир этап, бир доор, бир бөлүм жашоомдогу жыйынтыкталып атат да. Биринчи бөлүм жыйынтыкталды. Балким биринчи эмес, экинчи, үчүнчү бөлүмдө эле, бирок кыска кайсы бир бөлүм бүттү деп ойлойм. Бүтүш керек. Кыска мөөнөттө жана узун мөөнөттө кандай максаттар, кандай кыялдар бар? Кандай максаттар коюп атасың азыр? Эмнени каалап атасың жана коюп атасың? Меники азырынча ошо таңыланган ойлор го дейм. Таңыланган ойлор бул ашыкча жүк. Менин ички сезимдерим эгер сөз берип аларды туяп уга турган болсом, эмнени каалайм? 5 жыл азырынча ушул комфорт зонасында эле болот окшойм. Ачыгын айтканда, мен каалоолорум дегенде ушу кыздарыма жакшы билим берүү каалоолорум. Мен жеке өзүм болсо эмне кыларым? Дүйнөгө жаңы ойлорго ачык болом. Керек деп айтпай калдым байкадыңыз. Так план же так кыялым жок, ачыгын айтканда. Азыркы учурда белгилеп туруп анан баштайын. Бир ошондой кыялдар, максаттардын пайда болушун тилейм. Бир жерден орун бошоткондон кийин ошол жерге жаңы нерселер келет экен да. Керек нерселерди бошот коюп тазалап чыгыш керек. Азыр ошол учурдасың балким. Бекен деп ойлоп атам. Баягы бир аз магический убор кылып керек нерселерди ыргытып, керек нерселерди берип, керек нерсе жооп тазалап туруп, кой берип туруп, анан кийин ал жакка жаңы максаттар, ал максаттардын жолунда кыйналууга дагы даярмын деген каалоо келишин каалайм.
тилейм сага. ооба себеби канчалык кыйынчылыктар болсо, кыйынчылыктарды канчалык жеңе билсең ошончолук кыйын болосуң деп мен илгери 5-класста ушул цитатаны ойлоп таптым эле. Анын дагы бир цитата мага жагат аябай. Аллах күмүш капıyı капарса, алтын капıyı ачар деген. Сон котормосунда айтып коелу. Мен айтайын ба? Сиз айтып атасыз, жана бересиз. Кудайым эгер күмүштөн болгон эшикти жапса, чоң бир ыктымал менен сага алтындан эшикти ачканга даярдап жатат. Болуп калабы? Ооба, Кудай күмүш эшикти жапса, алтын эшикти ачат. Кыскача. Негизи сон маектештик. Урмат, сага рахмат бөлүп берген убактыңа, энергияңа. Рахмат. Ошол кылып жүргөн мээнетиңе, жумушуңа чындап эле абдан биздин коомубуз үчүн абдан пайдалуу инсан катары билем. Көп нерсе кылып аткан инсан адам катары билем. Ошол менен бирге эң негизгиси, андан да балким маанилүүрөөк, өзүң бактылуу болушуңду каалайм. Чыныгы бактылуу, баягы икигайда бар го, страсть. Мен жакшы көрөм жана аны кылам. Кийин профессия, ошону кылам жана ошол үчүн акча табатам. Жана андан кийин призвание, бул менен акча табатам жана бул элге керек. Жана элге керек, бул нерсени жакшы көрөм дегенде миссия пайда эткөн, ошонун баарын толушун каалайм. Бактылуу түрдө өзүң жаккан жумушту, элге керектүү жумушту кылып кетишиңди, уланып кетишиңди тилеп кетем. Эгер өзүңдүн бир көрүүчүлөрүңгө каалоолоруң бар болсо, ошону бир айтып кетүүгө чакырам. Эркин камера дегендей. Чоң рахмат. Бүгүн бизден эфирден жаңырган цитаталар, афоризмдер мага күч бергендей, силерге дагы күч беришин тилейм. Кайсы бир учурда кокусунан айтылган фраза, кокусунан айтылган ой көп өзгөрүүлөргө алып келиши мүмкүн. Өзгөрүүлөр болсун, жакшы жака. Жалпыңыздарда. Менде дагы. Мен мисал үчүн көп нерсе алдым. Рахмат. Достор, көрүшкөнчө, бул Мирзатов влог. Бизде конокто Урмат Борченов, Кыргызстандын эң популярдуу үнү жана өзгөчө коомубузга салым кылган инсан менен сон маектешип кеттик. Жана Нурлан Мирзатов. Көрүшкөнчө.